Кылымбек Мансурали уулу Бишкек шаарынын тургуну. Ал бүгүнкү мелдешке Локомотив командасынын курамында катышты. Атаандаштарынан алдыга озуп чыгып, финалдык беттеште ишенимдүү 7-1 эсеби менен жыйынтыктап, бүгүнкү кубоктун жеңүүчүсү аталды. Биздин команданын аты Локомотив, Кыргыз темир жол. Биз Бишкек шаарынан келдик. Бул жерде команда өтө жакшы эле даярданыштыр. Күчтүүлөр да болду. Мындай айтканда, буга мээнет кылдык биз, жакшы элечи ойногону. Жеңдик, Кудай буйрса биз. Жакшы эле шоттор менен утуп келдик бүгүн. Алыстан келген жолубузду актаганга аракет кылдык, мээнет кылдык. Рахмат ушуну уюштуруп берген организаторлорго дагы. Командаларга да рахмат, жакшы ойноп беришти, аябай сонун оюн болду. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кубогуна арналган хоккей боюнча республикалык мелдешке өлкө аймагынан жалпы 14 команда катышты. Нарын облусунда спортту өнүктүрүү, спортту көтөрүү максатында уюштурулган. Биздин спортко болгон бир тармагыбыз, бир мактанчу ушул түрүбүз хоккей болуп келатат. Хоккей мына Нарындан башталган деп айтып келатабыз. Муз үстүндөгү Таймаш, Бишкек, Ысык Көл облусу жана Нарын облусунан чыккан алдыңкы командалар арасында өттү. Оюн дээрлик 3 күнгө созулуп, 2 бөлүктөн турду. Анда 9-10 жаштагы өспүрүмдөр жана 16 жаштан жогорку курактагылар, ардагер хоккейчилер дагы күч сынашты. Бүгүнкү иш-чара негизинен Нарын облус спорт тарабынан уюштурулуп, акча каражаты болсо Кыргыз Республикасы президентинин Нарын облусуна ыйгарым өкүлү Саттаров Нурбек Бешеналиевич жагынан каржыланган. Уюштуруу иштери жана медаль, кубок, дипломдору бул облус спорт тарабынан берилди. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан иш-чаранын максаты Нарын областынын ичинде хоккей оюнун кеңирти жайылтуу жана жергиликтүү тургундар сергек жашоого үндөө, спортту пропагандалоо. Таймаш курч мүнөздө өтүп, ар бир команда жеңиш үчүн акыркы мүнөткө чейин болгон аракетин жумшады. Эң негизгиси жеңишке жеткен команда менен жеңилүү ызасын тарткан тараптардын ынтымагы башкы эсеп болду. В целом по турниру жалпысынан турнирдин уюштурулушу жана атаандаш команданын оюну абдан жакты. Тилекке каршы жарым финалда жана 3-чү орун үчүн болгон беттеште утулуп калдык. Тажрыйбалуу оюнчуларга каршы ойнодук. Аларга рахмат. Өз балдарым жакшы аракет кылышты, коюлган милдеттерин аткарышты. Бир аз жетишпей калды. Эми Бишкекке барганда дагы иштейбиз. ребят очень постарались. Азыр акыркы финалда ошомо 3-чү беттешке биз жеңишке жетип отурабыз. Бишкектен келгенбиз, акыркы оюнду 6-5 менен утулуп калдык. Кайгырбайбыз. Бирок дагы мелдешебиз бар, оюндарыбыз бар. Бүгүн 2-чи орун алып калдык. Менин оюмча даярдык жетишпей калды бизде. Ошо даярдык жетишпей, балдарыбыз аз болуп. Хоккей оюну Кыргызстанда өнүгүү жолунда келе жаткан кышкы спорттун түрү. Буга мисал катары дүйнө чемпионатында Кыргызстандын курама командасы 1-чи орунду камсыз кылганын айтсак болот. Ошол курамадагы 6 оюнчу Нарын шаарынан чыккан спортчулар экени бул аймакта хоккейге болгон кызыгуу жогору экенин далилдейт. Бул мелдештин байге фонду 100 000 сом болуп, ал президенти Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан берилди. Баш байгени Бишкек шаарынан келген Локомотив командасы камсыздап 35 000 сом менен сыйланса, экинчи орунду Нарын шумкарлары 20 000 сом, ал эми 3-чү орунду Минкуш командасы багындырып 10 000 сомду камсыздашты. Мындан сырткары юниор командалары да акчалай сыйлыктар, медальдар жана дипломдор менен сыйланышты. Гүлбөбө Жанышбекова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.